Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздар амансыздарбы? Ушул видеороликке бир ой жүгүртүп көрүңүз. Ошол жердеги Таиландда суу ташкынынан улам ушундай окуялар болгон. Ал жерде суу ташкынынан ушундай унааларда агызып, жана туристтерге аябай кыймон, туристтер жаңы эле барганда ошол жерде суу ташкын болуп, агызып кеткен учурлар да болгон. Ал жердин жашоочулары ушунчалык кыйналып кеткендигин айтышууда. Жана ошондой эле азыр сиздер видеону аягына чейин көрсөңүздөр, толугу менен түшүнөсүздөр. Видеого лайк басып, көпчүлүк сабак алуусу үчүн бул видеону таратып коюңуздар. Жана ошондой эле каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып туруп, жанындагы коңгурочону да басып кетүүнү унутпаңыздар. Таиландда рекорддук суу ташкыны үйлөрдү талкалады. Бангкок жана Таиланддын борбордук бөлүктөрдөгү тургундары чоң сел коркунучу тууралуу жаңы эскертүүлөрдү алышты. Бирок ал жердеги жашоочулар кырсыктан жапа чегишкен. Бийликтегилер сезондуу мусон жамгырынан жабыркаган 30 провинциянын 13-үндө коркунуч жаратып жатканын айтышты. 197 000 кожолук 30 провинцияда жашагандыгын билдиришти. Негизинен түндүк чыгыш жана борбордук аймактар суу ташкынынан жабыркаган адамдар бар экендигин кабарлайт. Көптөгөн аймактарда дагы эле нөшөрлүү жамгыр жаашы күтүлүүдө. Чао Прая аркылуу түндүктөн өткөн чоң көлөмдөгү суу ташкыны тамбаларды жана суу сактагычтарды каптап кетти. Натыйжада Бангкокко жана Лопбури, Сарабури, Айтхая, Патхумтани жана Нунтабури провинцияларына дароо эскертүүлөр жөнөтүлдү. Бангкоктун губернатору Асвин Кванванг шаршемби күнү Фейсбуктагы баракчасында борбордук түздүктө жайгашкан Чао Прая дарыясындагы суу ташкыны алсыз экендигин жана ал жерлерде тез арада агызып кетүү мүмкүн эмес экендигин кабарлады. Губернатор шаардын суу ташкынына каршы күрөшүү чараларын айтып өттү. Анын ичинде чоң дренаждык туннелге туташтыруучу суу насосторун даярдоо керек экенин кабарлады. Түндүктөгү чоң плотиналар жана суу сактагычтар ушул жылга чейин жаан-чачанга туруштук бере алабы деген суроо жаралган. Бангкокко жакыныраак башка шаарлар бул айда өздөрүнүн коопсуздугуна катуу көңүл буруп жатышат. Бангкоктон 190 км узагыраак жайгашкан түндүктөгү Чао Прая дамбасын жана борбордон болжол менен 100 км алысыраак жайгашкан түндүктөгү Пасак Жоласит плотинасынын агындыларды көбөйтүү керек деген ойлорун айтышты. Ошол жердеги жашоочулар.